Саламатсыңарбы урматтуу студенттер. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз кенже мектеп жашындагы окуучулардын таануу процесстеринин өнүгүшү жана окуу иш аракеттери деп аталат. Эми кенже мектеп жашындагы курагындагы балдардын таануу процесстерин жана окуу иш аракеттерин белгилүү окумуштуулар Миңбаев, Мухина, Абрамова, Жумалиева жана Кожогелдиевалар изилдешкен. Кенже мектеп жашындагы окуучуларда өнүгүүнүн анатомиялык, физиологиялык өзгөрүүлөрү келип чыгат. Бул негизинен 7-8 жашта балдардын нерв процесстеринин кыймылдуулугу, козголуусу жогорулайт. Ошондуктан алардын эмоционалдык козголуусу жогорулап, бир жерде отура албай, мындай ары бери чуркап, мындай кыймылдуу болушат. Баланын органдары менен ткандарында негизги өзгөрүүлөр жүрүп, физикалык чыдамкайлуулугу жогорулайт. Ошонун негизинде балдарда кыймылдуулук жогорулот дагы. Мына ушул багытта теги биздин белгилүү акыныбыз Жеңи Жок мындай деп ырдаган: 8 жашка толгондо оюнга такыр тойбогон, оромпой тээп, чикатып, ок жыландай сойлогон, торпокту минип жүдөткөн, тотугуп бетин түлөткөн, кубалап кулунтайларды, кубарып чарчап күн өткөн деп белгилеген. Демек биз мына ушундан ушул мезгилдин кандай өзгөчөлүгү бар экенин белгилесек болот. Ошол менен бирге эле ушул куракта негизинен ушу мектепке баргандан баштап балада социализация процесси жүрө баштайт. Социализация процессинин өнүгүшү баланын мектепке чейинки даярдыгына жана дүйнө таануу процесстеринин өнүгүшүнө тыгыз байланыштуу болот. Таануу процесстеринин өнүгүшү алардын ишмердүүлүгүнө албетте өзүнүн таасирин тийгизет. Кенже мектеп жашындагы окуучуларда таануу процесстери абдан интенсивдүү өнүгө баштайт. Алардын мисалы үчүн көңүл буруусу алгач эрксиз мүнөздө болсо, бара-бара ал ошо окуу процессинин натыйжасында эрктүү мүнөзгө өтө баштайт. Бул окуу процессинде албетте эң мындай маанилүү ролду ойнойт деп айтсак болот. Себеби окуу процессинде ушул көңүл буруунун натыйжасында заттарды жана кубулуштарды туура мындай кабыл алып, ой жүгүртүп, эске тутуусун камсыз кылат. Мына ушул багытта орустун белгилүү окумуштуу педагогу Константин Дмитриевич Ушинский кенже мектеп окуучуларындагы балдарда эрктүү көңүл буруунун өнүгүшү чоң мааниге ээ деп белгилеген да. Ошону менен бирге эле көңүл буруу бул тышкы дүйнөдөгү баардык нерселерди адамдын ички сезимине киргизүүгө мүмкүндүк түзгөн каалга деп жазган Ушинский. Ошондой эле бул боюнча дагы бир орустун белгилүү окумуштуу психологу Каптерев көңүл бурбаган окуучуну окутуу бул түбү түшкөн челекке сууган менен барабар деп белгилеген. Демек адамдын дүйнө таанымында көңүл буруунун ролу чоң экендигин белгилесек болот. Бул куракта балдарда дагы бир таануу процесси болгон кабыл алуу процесси дагы жакшы өнүгө баштайт. Кабыл алуу баланын айланасындагы тааныш жана жаңы нерселерди таанып айырмаланышы үчүн зарыл болуп эсептелинет. Жана бул куракта мектептеги окутуу өзгөчө мындай таасирин тийгизет дагы. Көрүү жана угуу аркылуу кабыл алуунун өнүгүшүнө жакшы мүмкүнчүлүктүү шартты түзөт деп айтсак болот. Алардын кабыл алууларында мындай айрым бир мындай мыйзам ченемдүүлүктөр кездешет. Мисалы, биринчиден ушул кенже мектеп жашындагы окуучуларда кабыл алуулар алгач мындай эрксиз мүнөзгө ээ болот. Балдарга тигил же бул затты көрсөткөндө көбүнчө алар анын формасын, түсүн атоо менен чектелип, өз алдынча мындай туура талдай алышпайт. Ал эми экинчиден баланын кабыл алуусу ушул предметтин өзгөчөлүгүнө жараша болот жана заттардын негиздүүсүн мындай көз жаздымда калтырып, негизинен аларды мындай бөлүктөргө ажыратууга умтулушпайт. Бирок заттарды мындай элементтерге бөлбөй кабыл алуу бардык жагдайларда бирдей болбойт деп айтсак болот. Үчүнчүдөн ушул куракта окуучулар окшош заттарды, объекттерди, мисалы буудайды, арпаны же болбосо тамгасын, з тамгасынан жакшы ажырата алышпайт. Окуучуларда мындай каталарды кетирбеш үчүн мугалим үйрөтүп жаткан ошол заттардын, объекттерди, окшош жактарын мындай айырмачылык, өзгөчөлүктүн так үйрөтүшү зарыл болуп эсептелинет. Анан акырындык менен баланын кабыл алуусу мындай өзгөрүүгө
дуушар боло баштайт да, кабыл алуу техникасын, мугалимдин ошол маалыматын угууну негизгисин бөлүп кароого үйрөнөт жана ал тиги максаттуу багытталган абалга өтө баштайт десек болот. Ал эми 4-дүн кенже мектеп жашындагы окуучунун кабыл алуусунда сөз негизги орунга ээ болот. Сөз баланын иш аракетин багыттап кабыл алуусун жетектейт. Ушул куракта эс дагы жакшы өнүгө баштайт. Эс процесси татаал таанып билүү процесси болуп эсептелинет. Ошол бул процессте ошол балага таасир эткен нерселер гана эмес, өткөн мезгилдеги окуялар, өздөштүрүлгөн билимдер да маанилүү. Эс тутум ошол инсандын психикалык турмушун аныктоочу мүнөзгө ээ болгондуктан баланын психикасынын өнүгүүсүндө эсинде тактап калуу процесси маанилүү болуп эсептелинет. Бул куракта сөз логикалык эске караганда образдуу эс жакшы өнүгө баштайт. Окумуштуу Истоминанын изилдөөсү көрсөткөндөй, бул куракта таануу процесстери алгач эрксиз мүнөздө болуп, кийин акырындык менен булар эрктүү мүнөзгө өтө баштайт деп айтсак болот. Ошондуктан балдардын эсинде көргөзмөлүү элестүү түшүнүктөр жакшы сакталат. Ошондуктан баягы көргөзмө каражаттарды колдонуу абдан маанилүү болуп эсептелет деп айтсак болот. Ошондой эле баланын кызыгуусун арттырууга дагы кеңири мындай өбөлгө түзүлөт деп айтсак болот. Ал эми ойлонуун да образдуу түрү мыкты өнүгө баштайт. Ошого байланыштуу жанагы окутууда мындай сүрөт, схема, слайдтарды ар кандай көргөзмө каражаттарды колдонуу аркылуу сабак өтүү анын баягы натыйжалуулугун арттырууга жакшы мүмкүнчүлүктү жаратат. Баланын ой жүгүртүү жөндөмүнүн болушу ошол алынган маалыматты түшүнүүнү жана анализдөөнү тиешелүү кырдаалда колдоно билүүсү маанилүү болуп саналат. Мына ошол окуш мезгилинин натыйжасында ушул курактагы окуучуларда негизги мындай жаңы психологиялык өзгөрүүлөр келип чыгат жана өнүгөт. Окутуу баланын ойлоосун, эсин өстүрүп, интеллектуалдык мындай өнүүсүн жандандырат деп айтсак болот. Ошого байланыштуу америкалык окумуштуу психолог Эриксондун концепциясына ылайык, ушул куракта социалдык сезим менен психологиялык мындай компетенттүүлүгү, ошондой эле өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша сезими дифференцияланышып, мындай маанилүү инсандык жаңы өзгөрүүлөр келип чыгат деп айтсак болот. Жана бул куракта окуучулардын турмушунда негизги ролду мугалим ойнойт. Мугалимдин жүрүм туруму, ошол айткан акыл насаат сөздөрү ар тараптуу таасир этет жана алар мугалимдин айткандарын мындай кыйшай суу аткарууга аракеттенишет. Жалпысынан алганда ушул куракта 4 иш аракет кездешет. Биринчиси бул окуу иш аракети, экинчи оюн иш аракети, үчүнчүсү баарлашуу иш аракети, ал эми төртүнчүсү эмгек иш аракети. Бирок бул мезгилде негизги иш аракет, жетектөөчү иш аракет катары мына ушул окуу иш аракети эсептелинет. Ушул окуу иш аракети бул баарлашуу каражаты, тарбиялоо каражаты, өнүгүү каражаты болуп эсептелинет деп айтсак болот. Жана жалпы баланын инсандык сапаттарынын калыптанышында чоң рол ойнойт деп белгилесек болот. Анан ушул баланын мектепке келиши менен окутуунун таасири астында анын мындай таануу процесстеринде дагы кайра түзүүлөр болуп өтөт. Бул балдардын ошол жаңы иш аракетке инсандар аралык мамилелердин системасынын өткөндүгү менен тыгыз байланыштуу. Бала кыйналбай бардык ошол окуу маселелерин өз деңгээлинде алып кетүүсүндө негизинен эки маселени чечүү керек деп айтсак болот да. Биринчиден ошо баланы мектеп шартына мындай тезирээк көндүрүү, мындайча адаптациялоо, ошол ашыкча физикалык күч сарптабастан окууга үйрөтүү жана көңүл буруусун, баланын көңүл буруусун өнүктүрүү болуп эсептелинет. Ошондуктан окутуу процесси балдар үчүн мындай кызыктуу уюштурулушу зарыл болуп эсептелинет. Ошого байланыштуу балдар арасындагы баягы айырмачылыктарды дагы жоюу болуш керек. Себеби баягы садикке барган бала, барбаган бала, үйдөн эле түз келген балдар болушу мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө айырмачылыктар болот. Ошол айырмачылыктарды жоюу менен бирге анан жанакы бирдей программа боюнча окуу процессин алып кетүү максатка ылайыктуу деп айтсак болот. Балдар эми айрыкча ошол башталгыч этаптагы окутуу процессинде өтө көп мындай кыйналышат. Ошонун негизинде бул мезгилде ошол балдарды ошол мектеп шартына адаптациялоонун өзгөчө мааниси бар деп айтсак болот да. Анан бул мезгилде жанагы бул мээнин оң жана сол жарым шарынын мындай функциясын дагы биз жакшы билишибиз керек. Себеби экөөнүн функциясы эки башка. Мисалы үчүн сол жарымы, мээнин сол жарымы теги логикалык ой жүгүртүүнү башкарса, ал эми сол жарымы абстрактуу логикалык ой жүгүртүүнү, ал эми оң жарымы көргөзмөлүү элестүү ой жүгүртүүлөрдү башкарат да. Мына ошого байланыштуу ушул именно ушул кенже мектеп жашындагы куракта табияттын мыйзам чендүүлүгүнө ылайык
көргөзмөлүү элестүү ой жүгүртүү жакшы өнүккөн болот. Аларга ошол жомок, макала кап, эпос, табышмак жана башкаларды мындай эмоционалдык мындай айтып берүү менен кызыктуу сюжеттерди издентүү жана башкалар аркылуу мындай менин оң жарымын ошо толук ишке чексек болот да. И ошо мындай учурда ошол менин сол жарымы ошол жанакы өзү эле менин оң жарым аткарып жаткан ишке киришип кетет. Балдардын бүт деги мээси активдүү иш абалында болот дагы. Мында ошо эске сактоонун бүт түрлөрү, бардык эрк аракеттер жапырт ишке киришет. Мына ушундай эле ойго Американын Калифорния университетинин профессору Даймонд дагы ушундай ойго келген. Ал боюнча, анын пикири боюнча, мээ мындай булчуң сымал. Аны атайын көнүгүүлөрдүн мындай жардамы менен машыктыруу аркылуу анын көлөмүн жана күчүн мындай жогорулатса болот. Баланын ошол мектепке келген күнүнөн баштап анын өнүгүүсү натыйжалуу болуш үчүн мындай жагымдуу психологиялык атмосфераны түзүү башкы маселелерден болуп эсептелет. Ошол окуучуларды көңүл буруп укканга, кабыл алууга, айтып бергенге, суроолорго жооп берип өз оюн айтканга, окугандардын негизги жерлерин бөлүп көрсөтүүгө, сүрөт боюнча мындай аңгеме түзүүгө үйрөтүү максатка ылайыктуу болуп эсептелинет. И жана ошону менен бирге эле окуучулардын окутууда Галпериндин окуучулардын акыл иш аракетин этаптуу калыптандыруу методикасы бар. Мына ошол методиканын негизинде балдардын мындай түрдүү окуу ыкытарын, көндүмдөрдү иштеп чыгуусун бир канча жеңилдетет. Мисалы, ондуктардын чегинде ойдо оозеки кошууну, алууну жана окуганды үйрөнүү. Кенже мектеп жашындагы балдардын мындай психикалык өнүгүү өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен окутуу жана тарбиялоо мындай жемиштүү жана сиңимдүү болот деп айтсак болот. Бул курактагыларды окутууда алардын таануу процессинин өнүгүү деңгээлине карата мындай көргөзмөлүк методдорун колдонуу, негизинен иллюстрация жана демонстрация методдорун колдонуу өтө мындай маанилүү болуп эсептелинет жана бул абдан жакшы натыйжа берет. Бул биринчиден балдардын көңүл буруусуна, эске сактап калуусуна, ой жүгүртүүсүнө, окуу маалыматын жеңил кабыл алууга жана жеңил мындай жооп берүүгө жакшы мүмкүнчүлүктү жаратат деп айтсак болот. Ошонун негизинде окуу китептерин карасак дагы, ошол китептеринде дагы көптөгөн сүрөттөр менен коштолгон. Бул ушул өзгөчөлүккө байланыштуу деп айтсак болот. Ушул менен ушул сабагыбызды аяктадык. Анда кош болгула, тынч болгула, аман болгула.